деген 17 жашында турмушка чыктым. Ал баланы в принципе мен көп деле тааныган жокмун. 20 жаштагы Бермет үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап келет. 17 жашында Алагачуунун кесепетинен Балыкчы шаарынын тургунуна турмушка чыккан. Тилекке каршы 1 жылга жетпеген аралыкта эле күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып ажырашууга туура келген. Турмуш курууга жашы жетпегендиктен нике күбөлүгү алынган эмес жана учурунда укук коргоо органдарына дагы билинбей калган. 18 жашында эне болуп, учурда кызын жалгыз тарбиялап келет. Кызы дагы шал оорусу менен жабыркап, үзгүлтүксүз дарыланууга муктаж. Мындан улам түйшүктү жалгыз тарткан. Бермет жактоочуга кайрылып, алимент өндүрүү аракетин кылууда. Кол тийчү, иччүү, көбүнчө болчу ичкендери, андан кийин кайненемдин дагы эмелери болчу, мындай тиңдей мындай, анан ал бул деп мындай моральный ущербтери көп болду. Кайненемдики күйөөмдүн да колу тийчү. Көбүнчө ошо боюмда бар кезде ошондой көп катталды. Ал диагноз неден чыкты дегендай эме болгондо күйөөмдүн ошо зомбулук эмелеринен чыкты. Тамак ашы, памперс, майда чүйдөсү менен эле биздики 1 айга чукул эле 130-40 миң дейди сарптайбыз. Еще биздин дарылар да аябай кымбат. Азыр КДЦПнын немелери, дарыларын. Укук коргоо кызматкерлеринин айтымында жыл өткөн сайын аялдарга карата катаал мамиле токтобой ал тургай саны көбөйүүдө. Акыркы 10 айда эле Нарын облусунда 340 учур аялдарга, 12 учур кыздарга карата жосунсуз мамилелер болуп, жабыркагандардын бардыгына тең милиция тарабынан коргоо ордери берилген. 392 учур катталган үй бүлөлүк зомбулук боюнча. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу көп өсүштү түзүп атат. Анын арасында психологиялык үй бүлөлүк зомбулуктар бар, физикалык бар, уруп сабаган учурлар бар. Көбүнчөсү бул психологиялык. Ал эми зомбулукка байланыштуу катталган фактылар боюнча укук коргоо органдары тарабынан териштирүү, тергөө иштери жүргүзүлүп, ага жараша чаралар көрүлүп келет. Нарын облустук прокуратурасы тарабынан быйыл 11 иш сотко жөнөтүлүп, 15 адам жоопко тартылган. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 70-беренесинде үй бүлөлүк зомбулукка 40 саат жасаган адамга карата 40 саат коомдук жумушка тартуу же болбосо 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жаза чарасы каралган. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 177-беренесинде 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартуу, же болбосо 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук жумушка тартуу, же болбосо 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Тилекке каршы күйөөсү тарабынан көрсөтүлгөн ырайымсыз мамиле зомбулуктун кесепетинен быйыл Нарын облусунун Актала районунан адам өлтүрүү учуру катталды. Тагыраак айтканда, үй бүлөлүк чырдын кесепетинен ур токмокко алынган 38 жаштагы аял 40 жаштагы күйөөсүнө бычак сайып, натыйжада 8 жылга эркинен ажыратылып, 2 баласы жетим калды. Натыйжа береби деген ойда, ошол мен билгенде мектепте 20 жылга жакын убакыттан бери жактоочулук кызматты аркалаган Ыдырыс Асановго түрдүү зомбулукка кабылган аялдар күнү кур эмес кайрылат. Тилекке каршы күйөөсүнөн жабыр тарткандар ажырашууга келгенде көпчүлүк учурда үй жайсыз калышат. Мисалы бир күндө 10 адам кайрылса, ошонун 5-өө, 6-өө ушу үй бүлөлүк чыр-чатак проблема боюнча. Бүгүнкү күндө ушу проблемалар көп болуп атат. Болгон каражатын ортого салат, үй жай алат, же болбосо машина алат. Ошонун баары ажырашууга келгенде эле баягы жолдошунун же туугандарынын намына катталат дагы ажырашканда эле эч нерсеси жок калган фактылар да болот. Нарын облусунда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге психологиялык жактан жардам берүүдө бир дагы адис жок. Ошондой эле үйүнөн качып түнөк издеген айымдар үчүн баш калкалоочу туруктуу жайлар жокко эсе. Андыктан облус жетекчилиги тарабынан демилге көтөрүлүп, жергиликтүү бюджеттен каржылоо менен атайын жайларды ачуу каралууда. Мамлекеттик реабилитациялык борборлор жок облуста. Мэрияга тапшырма берип, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржылоо боюнча азыр иш-чара жүргүзүп атышат. Кудай буюрса бул ишти улантабыз. Андан сырткары бардык администрацияларга тапшырмалар берилген. Ар бир райцентрде ушундай реабилитациялык борборлорду ачуу боюнча иш-аракеттер көрүлүп атат. Аялдар менен кыздарды колдоо жана аларга карата зордук зомбулукка бөгөт коюуга карата учурда өлкөнүн бардык аймагында 16 күндүк кампания жүргүзүлүүдө. Анын алкагында жерлердеги бийликтен, укук коргоо органдарынан, социалдык коргоо башкармалыгы менен, билим берүү бөлүмүнөн жана башка тиешелүү тараптардан турган топ шаар кыштактарды кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Чапара Садыккызиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.